маанилүү болгон Жалал Абад, Ош, Баткен элине өтө терең таасир берген, коопсуздугун жараткан бир маселени чечели деп отурабыз. Элдин баары сурап атат. Эртең келип туруп, бул Кемпир Абадтын тегерегине чейин зымдарды, ар кандай чек ара тосмолорун куруп албайбы деп. Мына ошол жерде 11 статьяда суу сактагычтын ресурстарында жазып атат. Бул мыйзам, бул протокол денонсацияланбайт деп. Демек, 5 статья аткарылат, өзбек тарабы келип, бер жака эч кандай чек ара тосмолорун, окопторун жана башка зымдарды тозбойт деген жакшы статья турат. Демек, эртең ал тарап бир жака кирип келбесинде бул протокол өзү кепил деп ойлойм. Ошондуктан менин жеке оюм, бул протокол жана алып келген ратификация толугу менен Кыргыз өкмөтүнүн, Кыргыз элинин кызыкчылыгын чагылдырат деп эсептейм. Мен жеке депутат катары эл менен да барып баарлашып келдим. Көпчүлүк эл ушул өкмөт алып келген бул протоколду колдоо берүүнү менден талап кылып атышат. Ошондуктан мен бул протоколду колдоймун. Кудай буйруса Өзбек Республикасы менен чек ара чечип алгандан кийин ар жака Тажик Республикасы менен дагы чек араны чечип, Кыргыз Республикасынын түштүк өрөөнүндө жайгашкан 3 областындагы коопсуздугун жана анын андан ары өнүгүп өсүшүнө пайдалуу чечим чыгаарына ишенем. Урматтуу депутаттар, сабырдуулук менен, жакшылык менен, ынтымак менен өлкөбүздүн өнүгүп өсүшүнө кызматыбызды кыла берели.